Сүйлөө жөндөмү бул эң маанилүү коомдук муктаждык. Ногойбаеванын логопеддик бала бакчасы бул жөндөмдү өнүктүрүүгө жардам берет. Баланы такалбай сүйлөөгө үйрөтүү, баланын гармониялуу өнүгүүсүнүн зарыл компоненти жана ошондой эле чыгармачылыкка умтулуу же так илимдерди изилдөөсүн өркүндөтөт. Эгерде сиз балаңыздын баарлашууда кыйынчылыктары бар экенин байкасаңыз, анда логопедке баруу жөнүндө ойлонушуңуз керек. Бала бакчада бала жаңы сөздөрдү жаттап алуудан аларды колдонууга өтөт. Биздин бала бакча балдардын жүрүшүн дайыма көзөмөлдөп, алардын сүйлөөсүн көзөмөлдөйт. Болжол менен 4 жашында балдар активдүү лексиканы колдонуу жана өнүктүрө башташат. Бирок кээ бир балдар бул куракта кечигип калышат. Аларга логопед жардам берет. Тандоо комплекси ар бир бала үчүн жекече жүргүзүлөт. Ал эми анын өзгөчөлүктөрү өзгөчө кылдаттык менен эске алынат. Сүйлөө жөндөмүнөн тышкары, сабактар ар тараптуу өнүгүүгө жана баланын ой жөгөртүүсүн кеңейтүүгө багытталган. Балдар туш болгон негизги көйгөйлөр бул кекечтик жана жалпы сүйлөөнүн өнүкпөгөндүгү. Биздин тажрыйбалуу логопеддер балаңызга ойлорун так жана жеткиликтүү билдирүүгө жардам берет. Ал эми мугалимдер ар дайым сизге көңүл буруп, кандайдыр бир көйгөй табышса, дароо жардам беришет.